Жаштарды финансылык жактан колдоо жана аймактардагы социалдык долбоорлорду өнүктүрүү. Мына ушундай милдеттерди эл аралык уюмдар алдыларына максат кылып коюшууда. Айыл, шаар жана шаар тибиндеги калк көп жашаган жерлердин активдүү жаштардын ийгиликтүү идеялары өлкөбүздүн ар кайсы райондорунда ишке ашып, жергиликтүү калк тарабынан колдоого ээ болууда. Мында активдүү жана кайдыгерсиз мекендештерибиздин маселелерди жеринен кандай чечип жатышкандыгы тууралуу кийинки материалда. Ысык-Көл облусунун ондогон атка минерлери, тагыраак айтканда Түп районунда активдүү жаштардын демилгелери аркылуу жумуштарына өз убагында гана келбестен бюджеттеги акчаны да үнөмдөй башташты. Түп айылынын жаштар банкынын лидерлеринин идеясы иш жүзүнө ашууда. Алмаз Абдымамбетов жана анын пикирлештери атка минерлерди велосипед тебүүгө көндүрүштү. Азыр ушу бизде Түп айыл өкмөтүнүн кызматкерлери велосипед менен иш алып барууда. Ошого байланыштуу ушу велосипед менен иш алып барып экологический таза денсаулыктарын чындашып, жумуш тез жүрүүдө. Азыр мурункуга салыштырмалуу налогдагы бат чогулуп, иш жакшы жүрүп атат. Жаштар банкынын катарында кошулуучулар жыл санап өсүүдө. Бул Ысык-Көл облусунун 6 айылдарын камтып, башка облустардан дагы тапшырыктар түшүүдө. Ири шаарларга баргысы келбеген жаш улан кыздар Кумтөр компаниясынын финансылык колдоосу аркылуу акыркы 2 жылдан бери өз идеяларын ийгиликтүү ишке ашырып келатышат. Мы поддерживаем молодежь, начиная от... Биз 14 жаштан 28 жашка чейинки бардык жаштарды колдойбуз. Ушул кырактагы ар бир улан кыздар өздөрү жашаган жеринде өз идеяларын ишке ашыра алат. Бул долбоордун максаты дагы ири идеялары болгон активдүү жаштардын өнүгүп өсүүсүн колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бүгүн Бишкекте өткөн жергиликтүү коомчулуктун өнүгүшүндөгү жаштардын катышуусунда арналган улуттук конференцияга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Борбор Азиядагы Евразия фонду жана негизи донор катарында Кумтөр Голд компания ишканасынын президенти Даниэла Дежардана. Ошону менен бирге өзлөрүнүн аймактарынын өнүгүшүнө салым кошкон активдүү жаштар жолугушту. Бул долбоор биринчи кезекте жаштардын өзүн өзү реализация кылуусуна жол ачат жана жергиликтүү коомчулукка ушундай долбоорлорду өздөрү жүзөгө ашыруусуна түрткү болмокчу. Долбоор 2 жылга эсептелинген, бирок биз аны 2015 жылга чейин узартууну чечтик. Жолугушууда жаштар жана ийгиликтүү активисттер өз идеяларын ортого салышып, аймактарда жаңыдан өнүктүрө турган пландар менен дагы бөлүшүштү. Нам хотелось бы показать... Биз ушундай активдүү улан кыздарга башка жаштар уюмдарынын тажрыйбаларын көргөзүп, бири-бирлери менен ой, идея жана натыйжалары менен бөлүшүүсүн кааладык. Бул бизге дагы бир топ сунуштарды алып келиш мүмкүн. Аларды биз дагы 2015 жылкы иш пландарыбызга киргизип, колдоо көргөзөбүз. 2 жыл ичинде Ысык-Көл облусунун жаштар банкы аркылуу сергектик жашоо образы, айлана чөйрөнү коргоо, инфраструктураны жакшыртуу жана кошумча жумуш ордуларын табууга багытталган 140тан ашык долбоор ишке ашты. Бул долбоордун ишке ашуусунда Кумтөр компаниясы $300 000 ашык каражат жумшап, мындан кийин дагы ушундай башталыштарды колдой турганын билдирди.